Assalamu alaikum dostlar. Buyursa legendarный учрашууну билесиңер да. Биз азыр бул жака эмнеге келдик десеңер, мына көптөн күткөн, көптөн бери жолуга албай жүргөн байкеми Алмаз байкен өзүн. Ассаламу алейкум, кандайсыз байке? Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы. Канчадан бери жолуга элепсиз? Көп болуп калды, абдан эле көп болуп калды. Машалла, ушул жерден офис ачкан экенсиздер. Ооба. Кайсы здание эле? 3701 деген биякта деген 2 здание бар. Ошонун бирөөсү бул, мунун ар жагында 3501 деген здание бар. Мекендештердин компаниялары абдан көп бияктачы. Ушунда дагы кийинде дагы. Кандай медиа, жакшысызбы? Жакшы байке. Кандайсыз, денсаулыктарыңыз, иштериңиз? Болуп атабы? Кучактап алайын сени. Сагындым. Айтпаң. Сагынгандай. Кандай денсаулыгыңыз? Жакшы, Кудай буйрса. Баары сон. Машалла. Компания ачкан экенсиздер, жаңы компания. Ошондой болуп калды. Алла таалабыздын буйругу менен да. Баардыгы Алладан. Машалла. Жүрүңүз сен. Жүрүң, бас бериң. Сиз басыңыз. Алмаз байкенин кеңсесинин офисине келдик азыр буйруса. Бул жакта. Кире бериши бул жак. Көптөгөн мекендештер келет да. Анан мо главный входтон кирет. 3701. Кирип келгенде мына фойе да. Анан могул жерде 4 эми бар да. Лифт бар. Ошо менен 10 этажга көтөрүлүш керек. 10 этаж жүрүңүз. 10 этажга көтөрүлүп туруп оңго бурулганда эле биздин эмеде офис. Азыр бардыгыбыз биргеликте Алмаз байкенин офисин көрөбүз туугандар. Бул жакта. Биргеликте көрөбүз. Главное, сиз связга чыгып калганыңыз абдан жакшы болду. Жакшы. Байкем эмне болду деп сарсаны болуп, мен чынын айтканда туугандар, Алмаз байкеге сарсаны болуп канча жүрдүм. Мен билесиңер, Америкада ар кандай ситуациялар болуп тура берет. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт дегендей. Ушуну мен өткөндө айткам да. Ошондой болуп калат. Мына Алмаз байке чакырган адамы как раз мына шапта ремонт кылып эле бирмей Алмаз байкенин бир сөзүн эки кылбай шап келдим мен. Үйүнө эле. Ооба, медирекпе сүйлөшүп калдык. Анан мен өзүм келгенде да эмне десем эле прямой келбедими дейт. Даже үйүнө барып футболкасын алмаштырып алыптыр да. Ушундай болот. Агайындар ушундай болот. Машалла, жүрүңүз, көргөзүң компанияңызды. Жаңы ачылган компания экен. Стористар ичине киргизип койгон. 13 этажга көтөрүлүп туруп эле оңго бурулган. Мыякта да офисибиз бар. Эмнеге эки жактан офис ачып атабыз? Анткени мекендештерге жеңил болсун деп атабыз. Бул 90-чу жолдо. Дагы жаңы офис ачып атабыз. Аякта деген травма оңдоочу жайлар, парковкасын бүт бар ошол жакта болот. 80 менен 55-тин кесилишинде. Аны эмнеге ачып атабыз? Ал жолдо жүргөн мекендештерге удобный болсун депчи. Элдер жумушка кирем десе ушул жерге келе берет, туурабы? Эң негизгиси мыякка келиш керек. Мыяктан баягы сүйлөшүп, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Анан дальше баардыгы ушу orientation баардыгы бүт ушул жерден бар. Ушул жакта болот. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы. Мына тиякта Opel Freight деп жазылып турбайбы, деп. Анан могул жерге Lemon деп жазылыш керек да. Lemon Express LLC деп жазылыш керек. Буйруса жакында илинет. Анан жетишпей калган заказ берилген, Кудай буйруса келет. Бул жакта чакан бүт баары аккуратно. Прямой эле келип, бул жакта байкелер менен бир сыйра таанышып өтсөк. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Медермен аттым. Озлан. Мен деген илдердин деген эме айткам да, симпатичный, крутой, резкий парень депчи. Жакшы. Кош келиңиздер. Жакшы. Мына чогуу эле эме кылсак болот. Чогуу эле маалымат берсек болот. Бозуланда дагы эме опыт абдан чоң. Трак системасында 6 жылдыгы опытта эмеде. 6 жылдан эле көп болуп калды. Жок, мен жарымын айтып атам, жарымын. Баягы жолдо жүргөн башка. Жолдону кошкондо биз 15 жыл болуп кетет. Жакшы. Ошол ушундай иштеп атабыз акырында. Бул жакта болсо дагы келип көрсөңөр болот. Жумуштар чыгып кеткен окшойт. Жакта дагы инебиз отурат. Мен болсо бул кабинетте турам. Панорамасы да сонунда. Бул 10 этаж болуп атпайбы, эң үстү. Анан могул жерден караганда абдан сонун, орусча айтканда вид деп коебу. Ошо анан баягы жумуштун бүт баарын бул жактан отурабыз. Кудай буйруса мекендештер келсе анан иштешебиз да. Мыякты карап, рахаттанып отурасың да кээде. Жакшы. Сопсон болуп жапжаң ачылган кандай сонуна? Компания жөнүндө бир сүйлөп берсеңиздер. Мыяктан азыр отуруп сүйлөшөбүз. Жана айткандай эки жерде офис да, эки жерде. 90-да анан 80-де.
бул деген эки офистин ачылышы деген биздин мекендештерге жеңилирээк болсун деп. Бияка деген баягы келгенге жакшы да, баягы даунтаун жакын жана кыргыздар мекендештер жайгашкан жерге. Норсайд деп кой. Өзү негизи ушул жакта го, баардык эле биздин мекендештер ушул райондо жашайт. Ушул эле зданияда толтура мекендештерибиз бар. Маунт проспект, Десплейнс бүттүк ушул жакта. Основной биздин мекендештер. Бияка өтүп медиа Конок болоюнбу? Жакшы. Мен өзү кепим анча деле эмес да, туугандар. Мен өзүм тартып эле коюн. Бул жакта байкелерин тартайын. Сонун болуп турбу? Компанияңыздар кут болсун, иштериңиздерге ийгилик. Opol деген компания экен туугандар, жаңы ачылган. Азыр ушул компанияда полный жумуштар ушул компания менен жүрүп жатат. Amazon'у, Drive'ни и башка дагы бир толтура азырынча эме да, Drive менен эле Amazon. Биз водительдерге основном жана пунктуальностьты көп каалашат да. Биздерчи мисалы үчүн көбү жумушка кирет, бирок ответственность көп компанияларда жок да. Чынын айтканда, сейфтилери же башкалары, аккаунтингтери жолдо калып кетет, бир жерден толуп өтпөй калат, башка болуп калат. Ошолор кандай сиздерде 7/24 Кудай буюрса андай маселе жок bizde. Кудай буюрса бардыгын туура алып кеткенге, бардыгын туура койгонго аракет кылып атабыз. Ал жагынан бизде эми опыттайбызбы, Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө. Мен оюмча ал жагынан маселе болбош керек bizde. Жакшы. Көп эле биздин эле агалар, энелер да жолго чыгып жүргөн. Биз деле ошентип жүрбөдүкпү. Азыр көп балдар менен сүйлөшсөң, кээ бир айтып калат: "Эй, кооз болобу, кандай паркингиңердин деле кереги жок бизге. Бизге офисиңердин деле кереги жок" дейт. Бизге деген жана трак оңдоочу жайыңардын деле кереги жок дейт. Аны тапса таба алабыз дейт. Бизге эң негизгиси адамгерчиликтүү мамиле дейт да. Биз деген талаага чыгып кетебиз дейт. 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап, кээ бир мекендештерибиз бар да 6 айлап жүрүшөт. Ошолар да бизге жылуу эле мамиле дейт да. Жылуу эле мамиле. Ага тууган катары дейт да. Өзүңөрдүн иниңер жолго чыкты. Ошого кандай отношение жасасаңар, бизге деле ошондой отношение жасап койгула, бүттү дейт. Туптура. Анан баягы трак бузулуп калат, чалат, бат-баттан оперативно трагын чыгарып койсо, же болбосо бир ар кандай бир проблема болуп калса, бат-баттан чечип койсо, алар билиш керек да. Ар бир айдоочу мени карап турган, мага поддержка бере турган командам бар, траковый компания бар десе, анда бүттү. Баары сонун болот да. Анан кээ бирде ана чалса, албаса, машинасы бузулуп калса, көңүл бурасаң талаалап калса, жүгү жок жатып калса, анан ар бир эле айдоочу айтат да, мен бул компанияда эмне кылып жүрөм деп. Ошон үчүн биздин компанияда көптөгөн мекендештер келет. Ар бирине тууганча мамиле жасайбыз, Кудай буюрса. Ушундай туугандар, Алмаз байкен компаниясына кимден ким онор болобун десе или водитель, айдоочу болом десе, Алмаз байкенин аккаунтуна жазып, телефонуна жазып берсеңиздер, түздөн түз жооп берип, бардыгыңыздардын берген суроолоруңузга так жана даана жооп берет да Алмаз байке. Точно. Мен деген баягы трак айдап жүргөн кезде трагым сынып калды. Бузулуп калды, жанагы компрессор кетти, как раз Филадельфияда болчу. Филадельфияда, түшүнбөйбү? Филадельфиядан анан мен блогерлик ошон жардам берди да. Видео тарта койдум да, мен Филадельфия жанынан трак бузулуп калды, мекендештер көп деп угам, мага жардам керек болуп десем, мына Бозулан өзү келип, отуруп тамак алып келиптир. Чоң рахмат. Анан мени кафеге алып барып, ошондой видео тартканбыз да. Аяктан сыйлап, анан деген балдарын жиберип, тыштан баягы шапка жеткизбей оңдоп, эптеп тракты жүргүзүп алып, анан шапка алып барып, шаптан до конца бүт баарын оңдоп, экөөбүз дагы жана фретлайнерге чогуугар, анан жолго чыгарып ийген да. Ошондон бери Бозуланда аябай ыраазы болгом. Ошондон бери эме болуп жүрөбүз, агайын болуп жүрөбүз. Мына азыр чогуу иштешип атабыз, Кудай буюрса. Акыры келип экөө мына бир компания болуп. Бозуланда деген абдан көп да, багаж деген. Мына компания иштеткени эле 6 жыл. Атага чейин жолдо жүрдүк да. Ошону кошкондо канча жыл кетти общий экспириенс? Мен негизи 2015-жылы жолго чыккан да. Экөөсү жолго чыккан турбайсыз, мен 2015-жылы жолго чыгып, 2,5-3 жылга жакын жолго жүрдүм. Жүрдүң, андан кийин ана компания чыккансың. Андан кийин компания. Компания эме Бозуланда эме опыт деген кап деп коебу же мүшөк деп коебу? Вагон. Баары жакшы болот, Кудай буюрса. Мен астыда пландар
пландар жөнүндө. пландар кандай болуп атат? Пландар азыр Лимон Экспрессте ошо биз инвестиционный катары траковый сферада инвестиционный компания катары ачып атабыз. Буюрса Кыргызстан менен Американын ортосунда колдон келишинче көпүрө бололу деп. Себеп дегенде бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруп эле Америкага келбей эле эгер мүмкүнчүлүк болсо трака инвестиция кылып биздин Америкада жүргөн мекендештердей эле акча тапса болот Кыргызстанда туруп. Ошого биз колдон келишинче мүмкүнчүлүк түзүп бергени, ошого шарт түзүп бергени аракет кылып атабыз. Анан эң жакшы жери Кыргызстанда зарплата айына бир жолу алынат да, чынбы ошого адамдар көнгөндө. Америкада болсо жумасына бир жолу алат. Например, биздин айдоочулар жумасына бирден жумасына зарплата алса, ошол учурда дагы Кыргызстандан инвесторлор чыкса жумасына. Анан деген Бишкекте офис болот, Кудай буйрса. Бишкекте офис болот. Инвестор болом дегендер ошол офиске барып, документально баардык маселе ошол жерден чечилет. Анан эмеде доверие керек да, чынбы? Анан деген мындай кредит деген болбойт да. Ким кааласа накталай акчага сатып алып, анан жума сайын прибыль көп турса жакшы да. Кудай буйрса четинен башталды. Бүгүн биринчи инвесторго трак алып бердик $82,000 накталай акчага. Өзү да аябай сүйүнүп атат. Эч кандай банкка төлөбөсүң, банк алып коет, анан кредитин төлөй албайм деген жок. Хозяин. Калган учурда сатып ийиши мүмкүн. Иштетет. Жума сайын алып турат. Анан биз дагы жана көрсөттүк, GPS өзү билип турат. Аны урдап кете албайт эч ким. Урдап кетсе дал деген көрүнбөй турган жерде турат. Любой жерден таба алат. Астыда пландар абдан чоң. Айтор, астыда пландар абдан чоң. Алмаз байке дайым связьда. Опол деген компания. Опол Тоодой деген билесиңби? Опол Тоодой. Опол Тоодой. Ачага жетишпей калдык, лимон деп жазабыз деп. Кудай буйрса андай жазабыз, Америкага келип, алыс жерде жүрөбүз, ынтымактуу бололу, бири-бирибизди колдойлу. Анан биз мына Кудай буйрса 8-чи трак теметип атабыз, жолго чыгарып атабыз. Эртең 3 трак кошулат, ошондо 11 болобуз. Эртең Кудай буйрса 11 трак уже жолго чыгат. Анан акырына кете беребиз. Келиңиздер, кошулуңуздар. Тууганча иштешебиз, бири-бирибизди колдойбуз. Жоопкерчиликти мойнубузга алып, жолдо калтырбай, жакшы жүктөрдү алып берип, чалсаңар жооп берип дегендей, эки жак өткөндө курсаңарды тойгузуп, жолго чыгарып беребиз да. Все отугандар, анда баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жолдо жүрөсүңөр, баардыгыңарды өзүңөрдү сак болгула, эч убакта шашпагыла, уйкуңар келсе уктагыла, эсагыла. Алмаз байке менен болдук биз бүгүн офисинде. Медерге да рахмат, ошо көңүл буруп. Медер деген даже үйүнө барып, футболкасын алмаштырбай келиптир да. Иш жүзүндө жүргөн жигит. Түз эле келди. Түз эле келди. Сөздө эки кылбай. Инде ушундай болсо, сөздө эки кылбай эле шарт келе калса. Мен өзүм чакыргам да. Конечно, Алмаз байкеге мына жолго, мана жолго деп жүрүп, жолугуп кезиккеним абдан кубанычтамын. Симпатичный, крутой инебиз. Медиага дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Абдан сонун жигит. Иши оңолуп, бекем ден соолукта болуп, үй бүлөлүк чоң бакыт каалайбыз. Кичинекей кызың кандай, жакшыбы? Чоң айтат. Чоң айтабы? Кыргызстанга чоң салам айтабыз. Кыргызстанда да эмес да, мекенебиз да Кыргызстанчы. Ана бир күнү болсо бир күнү барабыз да Кыргызстангачы. Барып, ошол жака отурукташып. Биз эмне мыякта убактылуу эле жүрөбүз да Америкада. Определенный жыл, Все, иштериңизге ийгилик анда. Чоң рахмат. Ушул менен жыйынтыктап. Баардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Бир караны учурашып койбойсузбу элдер менен? Ассаламу алейкум.